Быйыл Кыргызстанга жеңил автоунааларды импорттоо өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсеге көбөйдү. Өткөн жылы ушул учурга карата кыргызстандыктар 2300дөн ашык автоунаа алып келген. Өлкөгө жыл башынан бери 23 өлкөдөн автокөлүктөр алынып келинип, анын саны 7000 түзгөн. Статкомдун маалыматына ылайык, 3000ден ашык автоунаа Грузиядан, 1358 автоунаа Орусиядан, 974 машина Кореядан алынган. Кыргыз базарына АКШдан 540, Литвадан 331, Жапониядан 248 унаа саткан. Анткени менен чет жактан келген 10 миңге жетпеген унаалар өлкөнүн эскирген автопаркын жаңылоого такыр эле жетишсиз. Импорттолгон унааларга коюлган бажа алымы унаалардын баасы көпчүлүктүн чамасына туура келбейт. Ошондуктан бир нече убакыттан бери кыргызстандыктар оң рулдуу унааларга кайра уруксат берүү талабын коюп келе жатат. Анын артыкчылыгы Жапониянын өзүндөгү баасынын төмөндүгүндө. Маселен 2007 жылы чыккан Honda Fit унаасы Орус Армян номуру менен Бишкек базарында $8000 тегерегинде бааланат. Жапонияда 2009 жылы чыккан ушул эле унаа $1500 ашпайт. Ошондуктан кыргызстандыктар мындай унааларды 3-чү өлкөлөрдөн Армения, Орусия, Абхазия, Казакстан тараптардан ташыйт. Бажы биримдигинде турган Армения, Орус жарандары оң рулдуу унааларды эч кандай тоскоолдуксуз ташып келип, кыргыз базарына чейин сатып, оңбогондой киреше таап жатат. Бирок кыргызстандыктар бул мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок. Тилекке каршы 3-чү жактан алынган оң рулдуу унаалар Кыргызстанда каттоого болбойт. Ошондуктан айдоочулар чет өлкөнүн номуру менен жүрүүгө аргасыз. Бул деген кыргыз жараны унааны чыныгы кожоюну боло албайт деген кеп. Кайсы бир күнү кыргыз мыйзамдары катаалдашса, айдоочуларга ашыкча баш ооруу жаралат. Экинчиден, көп өлкөлөрдө унаа ээси каттоо кызматына кайрылып, өзүнүн атындагы автокөлүктү каттоосун, документтерин жокко чыгарып сала алат. Мындай учурда чет өлкөгө бул унааларды айдап чыгуу кооптуу же кылмышка тете. Учурда чет өлкөлүк номурдагы унаалар коопсуз шаар жана жергиликтүү маалымат базасына кошулбагандыктан Ички иштер министрлиги үчүн да ашыкча маселе болуп жүргөнү маалым. Мына ушундай бир нече тоскоолдуктардан улам депутат Марлен Маматалиев, Чолпон Султанбекова баштаган депутаттар оң рулдуу унааларга кайра уруксат берүү боюнча бир нече мыйзамдарды сунуш кылган. Бирок демилгелер азырынча өкмөт тараптан колдоо таба элек.